Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан биз силер менен курамында азоту бар органикалык бирикмелердин класстарын жана алардын касиеттерин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы аминокислоталардын түзүлүшү жана номенклатурасы. Аминокислоталардын курамында аминокислоталардын молекуласында амино тобу жана карбоксил тобу бар болгон органикалык бирикмелер. Алардын жалпы формуласы CN+1NO2 болгон жалпы формулага ээ болот. Башкача айтканда, аминокислоталар нитро бирикмелердин изомерлери болуп саналат. Аминокислоталардын жалпы формуласы радикал жана эки функционалдык топ болгондуктан амино тобу экинчи тарабынан карбоксил тобу менен байланышып турат. Демек, карбоксил тобу амино тобу менен радикал менен же болбосо көмүртектин атому аркылуу байланышып турат. Алардын структуралык формуласын жазсак, көмүртектин атому бир тарабынан карбоксил тобу менен байланышкан, жашыл шарлар менен кычкылтектин атомдору, кызыл шар менен суутектин атомдору, ал эми кара шар менен көмүртектин атомдору белгиленип турат. Көмүртек экинчи жагынан амино тобу менен байланышат. NH2 көмүртек 4 валенттүү болгондуктан карбоксил тобу менен амино тобун байланышып турган көмүртек бир жагынан суутек жана экинчи жагынан радикал менен байланышып турат. Аминокислоталар ак түстөгү кристалдык зат, кээ бирлеринин таттуу даамы бар, сууда жана органикалык эриткичтерде жакшы эриген заттар болуп саналат. Аминокислоталар өсүмдүктөр үчүн жана жаныбарлар үчүн абдан маанилүү болгон заттар. Аминокислоталар организмдеги органдардын түзүп туруучу бардык белокторду түзүүчү кислоталар болуп саналат жана ошондой эле ткандардагы белокторду түзүүчү аминокислоталар болуп саналат. Ошондой эле организмдеги гормондордун жана ферменттердеги белокторду түзүүчү заттар болуп саналат. Аминокислоталардын организмде эки түрү бар. Организмде синтезделүүчү аминокислоталар жана ошондой эле организмде синтезделбей турган аминокислоталар. Организмде синтезделүүчү аминокислоталарга глицин, аланин, глутамин кислотасы, серин, аспаргин кислотасы, тирозин жана цистеин кирет экен. Ал эми организмде синтезделбей турган аминокислоталар булар валин, лизин, фенилаланин болуп саналат. Организмде синтезделбей турган аминокислоталар тамак аш менен кошо организмге келип турат. Организмде синтезделбей турган аминокислоталар тамак аш менен кошо организмге келип турат. Ошондуктан организмде синтезделбеген лизин аминокислотасын Японияда балдарга берилүүчү таттуу токочко кошуп, лизин аминокислотасы берилет. Анткени лизин аминокислотасы кан айланууну жакшыртып, кандын курамындагы гемоглобинди жөнгө салып турат. Ошондой эле организмде синтезделбей турган дагы бир аминокислота бул триптофан аминокислотасы болуп саналат. Триптофан ткандарды калыбына келтирет жана ошондой эле балдардын боюн өстүрүүгө жардам берет. Ал эми метионин аминокислотасы дары катарында кеңири колдонулат, боорду май басып кетүүнүн алдын алат. Ошондуктан жыл сайын аспаргин кислотасы менен глицин кислотасынын аралашмасы миңдеген тонна өндүрүлүп турат. Анткени бул аралашманы кондитердик фабрикаларда кычкыл жана таттуу даамды бергендиктен кондитердик продукталардын даамдарын жакшыртуу үчүн аминокислоталар өндүрүлүп алынып турат. Анда мына ушул аминокислоталардын кандай түрлөрү бар экендигин карап көрөлү. Аминокислоталардын классификациясы. Аминокислотанын курамында бир амино тобу жана бир карбоксил тобу болгон аминокислоталар булар моноамино карбон кислотасы деп аталат. Бул амино тобу жана карбоксил тобунун санына жараша классификацияланат. Ал эми
кээ бир кислотанын курамында бир амино тобу жана 2 карбоксил тобу бар болгон аминокислоталар болот. Мындай аминокислоталарды биз моноамино дикарбон кислотасы деп атайбыз. Ошондой эле тескерисинче аминокислотанын курамында 2 амино тобу жана 1 карбоксил тобу болгон аминокислоталар болот. Мындай аминокислоталарды диамино монокарбон кислотасы деп атайбыз. Ошондуктан аминокислоталар курамындагы амино тобунун жана карбоксил тобунун санына жараша моно, ди, три жана поль болуп бөлүнөт экен. Анда мына ушул аминокислоталардын изомерлерин, аминокислоталардын өкүлдөрүн кандайча атайбыз же болбосо аминокислоталар кандай аталат жазып көрөлү. Амино тобунун жайланышы боюнча мына бул зат курамында 4 көмүртеги бар жана 1 амино тобу жана 1 карбоксил тобу бар зат экен. Демек амино тобу жана карбоксил тобу. Карбоксил тобу кайсы көмүртекке жакын жайланышса, ошол жактан баштап номерленет. Демек карбоксил тобу кошо номерленет. Ошондуктан амино тобу экинчи көмүртекте жайланышат. Жалпы узун чынжырда 4 көмүртеги бар зат. Анда бул затты атайбыз. Экинчи көмүртекте амино тобу жайланышкандыктан затты атоодо амино деген мүчө уланат. 2 амино узун чынжырда 4 көмүртек болгондуктан бутан деп аталат дагы, 2 амино бутан кислотасы деп аталат экен. Же болбосо амино тобун ордун жылдырып жазсак, анда амино тобу номерлейбиз. Карбоксил тобу жайланышкан көмүртектен баштап номерлесек, анда амино тобу 3-чү көмүртекте жайланышкан. Анда бул заттын аты 3 амино бутан кислотасы деп аталат. Демек амино тобунун жайланышына жараша 2-3 амино бутан кислотасы деп аталат экен. Кээде аминокислоталарын атоодо грек тамгалары колдонулат. Грек тамгалары альфа, бета, гамма жана эпсилон деген тамгалар колдонулат. Бул учурда аминокислоталарды атоодо карбоксил тобунан номерлөө башталбайт. Номерлөө амино тобу кайсы көмүртекке жакын жайланышса, ошол көмүртекти альфа деп белгилейбиз. Мисалы, ушул эле затты атап көрсөк, анда амино тобу жайланышкан көмүртекти альфа, андан кийинки көмүртек бета, анан гамма деп аталса, анда бул заттын аты альфа амино май кислотасы деп аталат. Ал эми экинчи затты атап көрсөк, анда альфа экинчи көмүртекте жайланышкандыктан амино тобу бета көмүртегинде жайланышкан. Ошондуктан бул заттын аты бета амино май кислотасы деп аталат. Ошондой эле амино тобун дагы жылдырып жазсак, анда четки көмүртекте амино тобу бар. Бул көмүртекти номерлесек, анда 4-чү көмүртекте амино тобу жайланышкан. Бул заттын аты 4 амино бутан кислотасы болсо, ал эми грек тамгасы менен белгилесек, анда гамма амино май кислотасы болуп саналат экен. Демек аминокислоталарды атоодо систематикалык номенклатура боюнча 1, 2, 3 деп номерленет жана ошондой эле грек тамгалары менен амино тобу кайсы көмүртекте жайланышса, ошол көмүртектен баштап номерлөө жүргүзүлүп аминокислоталар аталат. Аминокислоталарга кандай изомерлер мүнөздүү? Аминокислоталар функционалдык топторунун жайланышы боюнча изомерленет жана ошондой эле көмүртек чынжырынын бутактанышы боюнча изомерленет. Дагы бир изомериянын түрү бул мейкиндик изомерияга ээ болот экен. Анда мына ошол изомерлердин формулаларын жазып көрөлү. Көмүртек чынжырындагы изомер. Эгерде көмүртек чынжыры бутактанбай түз жайланышса, анда карбоксил тобу жана амино тобу жайланышкан. Карбоксил тобунан баштап номерлейбиз систематикалык номенклатура боюнча. Анда амино тобу экинчи көмүртекте жайланышкандыктан бул заттын аты 2 амино бутан кислотасы деп аталат. Ушул эле затты көмүртекти бутактандырып жазсак, анда бир көмүртек бутактанат. Ал эми амино тобу экинчи көмүртекке жазылат. Бул учурда
Демек бул затты кандай атайбыз? Номерлүү карбоксил тобунан башталат. Демек экинчи көмүртекте амина тобу жана ошондой эле метил радикалы жайланышкан. Ал эми узун чынжырда 3 көмүртек болгондуктан бул заттын аты пропан. Анда бул заттын аталышы 2 амина 2 метил пропан кислотасы деп аталат. Демек экинчи көмүртекте метил радикалы жана амина тобу жайланышкан. Андан кийинки аминокислоталарга мүнөздүү болгон изомер бул класстар арасындагы изомер. Класстар арасындагы изомерге биз бул затты жазып көрөлү. С2H5NO2 деген заттын структуралык формуласын жазсак, анда курамында 2 көмүртеги бар зат, карбоксил тобу жана амина тобу. Анда амина тобу жайланышкан көмүртекти альфа деп белгилесек, анда бул заттын аты 2 амина этан кислотасы же болбосо глицин деп аталат экен. Демек ушул эле затты биз С2H5NO2 деген затты нитроэтан деп атайбыз. Чектүү углеводороддордон алынган бирикмелер менен аминокислоталар изомерленет экен. Демек нитро бирикмелер аминокислоталардын изомери болуп саналат. Бул класстар арасындагы изомер. Андан кийинки изомердин дагы бир түрү бул оптикалык изомерлер же болбосо мейкиндик изомерия деп атайбыз. Бул затты жазып көрсөк, көмүртек атому асимметриялык атом болуп саналат. Анткени асимметриялык көмүртек атому бул 4 түрдүү орун алмашуучу менен байланышкан. Бул орун алмашуучулар биринчиси карбоксил тобу, тегиздиктин үстүндө жаткан жана метил радикалы, суутектин атому жана ошондой эле амина тобу болуп саналат. Демек 4 түрдүү орун алмашуучу менен орун алмашкан көмүртек бул асимметриялык көмүртек болуп саналат. Бул заттын күзгүдөн чагылышы кийинки зат болуп саналат. Бул жерде байкасаңар, карбоксил тобу менен радикал тегиздиктин үстү жагында жайланышкан. Ал эми амина тобу оң тарапта жайланышкандыктан бул аминокислотанын аты аланин деп аталат. Ал эми түзүлүшү Д-аланин деп аталат. Же болбосо Д катардагы аминокислота деп аталат. Ал эми амина тобу көмүртектин сол тарабында жайланышса, анда Л-аланин деп аталат. Демек амина тобу көмүртектин сол тарабында жайланышкан. Көбүнчө жаратылышта Л-аланин түрүндө же болбосо Л катардагы аминокислоталар көп кездешет. Ал эми Д катардагы аминокислоталар төмөнкү түзүлүштөгү организмдерде гана болот экен. Демек аминокислоталар мына ушундай изомерлерге ээ болот. Же болбосо бул оптикалык изомерди оң жана сол колго салыштырууга болот. Анда эмесе мына ушул аминокислоталар бул белокту түзүүчү кислоталар. Бүгүнкү күндө 20 аминокислота белгилүү. Булар ар түрдүү белокторду түзүп турат. Анда эмесе мына ушул белокторду түзүүчү аминокислоталардын формулаларын жазып көрөлү. Көбүнчө жаратылышта аминокислоталардын альфа аминокислоталар кездешет. Ошондуктан азыр биз альфа аминокислоталардын өкүлдөрүн жазабыз. Эң биринчи катарга аминокислоталар, мына ушул аминокислоталардын систематикалык номенклатура боюнча аталышы экинчи катарда, ал эми үчүнчү катарда тривиалдык аталышы же болбосо тарыхый аталышы деп аталат. Эгерде аминокислотанын формуласын жазсак, карбоксил тобунан баштап номерлесек, демек узун чынжырда 2 көмүртеги бар. Экинчи көмүртекте амина тобу жайланышкандыктан бул заттын аты 2 амина этан кислотасы деп аталат. Ал эми тарыхый аталышы глицин. Көбүнчө белокторду түзүүчү аминокислоталардын тарыхый аталышы менен атайт. Ал эми рационалдык аталышы болсо амино уксус кислотасы деп аталат. Ал эми экинчи өкүлү болсо курамында 3 көмүртеги бар аминокислота. Анда номерлүү карбоксил тобунан башталса, экинчи көмүртекте амина тобу жайланышкандыктан бул заттын аты 2 амина пропан кислотасы деп аталат. Себеби узун чынжырда 3 көмүртектин атому бар. Бул заттын тарыхый аталышы аланин деп аталат. Ал эми рационалдык аталышы болсо альфа амина пропан кислотасы деп аталат. Себеби грек тамгасы менен белгилегенде амина тобу кайсы көмүртекте жайгашса, ошол
топтон баштап номерленет. Демек экинчи көмүртек альфа болуп белгиленет дагы. Заттын аты альфа амина пропион кислотасы деп аталат. Үчүнчү затты жазып көрсөк, анда үчүнчү заттын курамында 3 көмүртеги бар. Бирок амина тобунан башка гидроксил тобу бар экендигин дагы силер көрүп турасыңар. Анда бул заттын аты 2 амина 3 гидрокси пропан кислотасы деп аталат. Же болбосо башкача бул затты серин аминокислотасы деп атайбыз. Рационалдык аталышы альфа амина бета гидрокси пропион кислотасы деп аталат. Анткени үчүнчү көмүртектин атому бета болуп белгиленет. Андан кийинки өкүлү болуп 3 көмүртеги бар, бирок гидроксил тобунун ордуна көрүп турасыңар күкүрт жана суутек SN деген топ кошулуп жазылган. Ошондуктан номерлүү карбоксил тобунан баштап номерленет. Анда бул заттын аты 2 амина 3 меркапто пропан кислотасы деп аталат. Эгерде тарыхый аталышын жазсак цистеин аминокислотасы, ал эми рационалдык аталышы альфа амина бета меркапто пропион кислотасы деп аталат экен. Ал эми 5-чи зат болсо, бул заттын курамында 4 көмүртеги бар. Номерлүү карбоксил тобунан башталат. Анда 3-чү көмүртекте метил радикалы жайланышкандыктан 2 амина 3 метил бутан кислотасы деп аталат. Же тарыхый аталышы бул заттын валин аминокислотасы, ал эми рационалдык аталышы альфа амина изовалериан кислотасы деп аталат экен. Андан кийинки аминокислота мына кадимки амино тобу жайланышкан, бирок 3-чү көмүртекте фенил радикалы жайланышкан. Бул затты номерлейбиз. Бул заттын аты 2-чи көмүртекте амино тобу болгондуктан 2 амина, 3-чү көмүртектеги радикалдын аталышы фенил радикалы болгондуктан 2 амина 3 фенил пропан кислотасы деп аталат экен. Ал эми тарыхый аталышы фенил аланин, рационалдык аталышы альфа амина бета фенил пропион кислотасы деп аталат. Ал эми андан кийинки аминокислотанын өкүлү фенил радикалында гидроксил тобу бар экендиги көрүп турасыңар. Номерлөө ошондой жүргүзүлөт. Анда систематикалык номенклатура боюнча 2 амина 3 гидроксифенил пропан кислотасы деп атасак, тарыхый аталышы тиразин деп аталат. Рационалдык аталышы альфа амина бета гидроксифенил пропион кислотасы деп аталат экен. Андан кийинки кислота, бул аминокислоталар курамында карбоксил тобунун санына жараша аталат. Кээде аминокислоталардын курамында 2 карбоксил тобу болсо, мына бул затта 2 карбоксил тобу бар. Номерлүү систематикалык номенклатура боюнча карбоксил тобунан номерленет. Демек 4 көмүртеги бар зат амино тобунан бирөө. Ошондуктан бул заттын аты 2 амино бутан 1,4 дикарбон кислотасы деп аталат экен. Демек, дикарбон кислоталарынын өкүлдөрү. Бул карбон кислотасын аспаргин карбон кислотасы деп атайбыз. Ал эми рационалдык аталышы амино янтар кислотасы деп аталат. Ал эми андан кийинки жазыла турган аминокислотанын курамында 2 амино тобу бар зат. Мына амино тобу номерлесек 6 көмүртектин атому бар жана 2 амино тобу 1 карбоксил тобу бар аминокислота. Бул аминокислотанын систематикалык номенклатура боюнча атасак, 2-чи жана 6-чыда амино тобу болгондуктан 2,6 ди амино, узун чынжырда 6 көмүртек болгондуктан гексан кислотасы деп аталат. Же тарыхый аталышы лизин жана рационалдык аталышы болсо альфа эпсилон диамино капрон кислотасы деп аталат экен. Мына бул аминокислоталар абдан маанилүү болгон аминокислоталар. Бул аминокислоталар белокту түзүүчү аминокислоталар болуп саналат. Аминокислоталар ирети менен жайланышып, ар түрдүү белокторду пайда кылат экен. Бүгүнкү сабакта аминокислоталардын жалпы мүнөздөмөсү, аминокислоталардын классификациясы, аминокислоталардын изомерлери жана алардын номенклатурасы, аминокислоталардын жаратылышта кездешүүсү жана физикалык касиети менен тааныштыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.